Бакыт Төрөбаев президенттин күзөтүн күчөтүү зарыл. Өнүгүү прогресс фракциясынан Бакыт Төрөбаев президент Сооронбай Жээнбековдун күзөт кызматын күчөтүү зарыл экенин айтты. Бул тууралуу ал бүгүн 20 мартта парламенттин жыйынында билдирди. Мен алып келген мен катамды оңдойм. Эгерде мени өлтүрүп кетишсе, ушундай сөздөрдү Атамбаев айтты. Ошондуктан ар кандай провокациядан алыс болуш үчүн УКМК, ИИМ жана башка күч органдары президенттин күзөтүн күчөтүшү кажет деп айтты Төрөбаев. Булак барометр KG. Чолпонбек Абыкеев жазуучу. Кудай Атамбаевге окшогон президентти Кыргызга экинчи жолотпосун. Айтпайын десем акмаксың, айтайын десем байкушсуң дегендей эле иш болуп калды. Атамбаев адатынча эл алдына чыгып дагы бир топ оюна келгенде балп эттирди. Мейли эме ал Атамбаевдин адаттагы иши деп коелу. Кыргызым ойлонулучу, чын эле жалпы элибиздин түшүнүк деңгээли ушунчалык төмөн кыладыбы? Байкашымча кыргыз элинин акыл эс түшүнүгү ордунда эле турат. Болгону Алмазбек Атамбаев гана кыргыз элин деңгээлүү төмөн каранга, дагы өз деңгээлиндеги чалагайым эл деп ойлоп атат көрүнөт. Астына айтайын, экс-президенттин беделине кенедей да шек келтирейин деген оюм жок. Болгону өз оозунан чыккан фактыны гана талдагым келет. Президентти баш мыйзамыбызда эл шайлайт деп турат. Муну эми эң төмөнкү катмар кайырчыдан баштап экс-президенттерге чейин жакшы билишет. Атамбаев болсо Жээнбековду президент кылганым үчүн кыргыз элимден кечирим сурайм деди. Бул жерде президенттик шайлоодо добуш берген эл кайда калды? Болуптур, элдин көбүн Атамбаев сатып алдыбы, азгырдыбы, үгүттөдүбү, Жээнбековго добуш бердирген. Президенттик шайлоо бүткөндө биринчи болуп кыргыз тарыхында биринчи жолу эң таза президенттик шайлоо болду деп кыйкырып чыккан Атамбаев эмес беле. Ошондо Атамбаев: кыргыз эли акмаксыңар, мен силерди ушундай шайлоо өткөзүп ушинтип алдап калып кыйкырып коем. Силер болсо кулагыңарды шалпыйтып менин сөзүмө ишенесиңер деп элди шылдыңдады беле. Дагы таза шайлоо өткөн эмеспи? Эгер таза шайлоо өтпөсө биринчи күнөөкөр Атамбаев экенин моюнуна алып жатат го. Анда мыйзам алдында токтоосуз жооп бериши керек го. Мамлекеттик түзүлүштү кыйратууга карата жасаган чыккынчылык иши үчүн деген таризде. Таза шайлоо өткөн болсо Жээнбековду эл шайлады да. Эл шайлаган мыйзамдуу президентке Атамбаевдин акарат келтирүүгө кандай акысы бар? Болуптур, Атамбаев ушундай мыйзам менен да иши жок. Элдин ой пикири менен да эсептешпеген, мамлекеттик кызыкчылык дегенге өмүрү түшүнбөгөн, жеке байлыгын гана ойлогон адам дейли. Жараткан кыргыз элин сынадыбы? Ушундайлар деле эл башына келип калышы мүмкүн. Сак болгула, көзүңөрдү ачып жүргүлө дедиби? Кыскасы 6 жыл президент болду. Өз жоругу өзү менен кетсин. Жараткан Кудайым Кыргызга экинчи мындайды жолотпосун. Башканы койдукта президент деген ким? Ушул түшүнүккө токтололучу. Президент бул жай чечмелеп айтканда бүтүндөй мамлекет. Мамлекеттеги жашаган эл өз тагдырын ишенип берген. Мамлекеттин башчысы кылып шайлаган адам. Ал адам президент болуп шайланган күндөн баштап биринчи орунга мамлекеттин, элдин, улуттун гана кызыкчылыгын коет. Болду. Президентте 2-3 деген кызыкчылыктар жок, бүт өтүшү керек. Тууганчылык, достчулук, жердештик жана башка толгон кызыкчылыктар президенттик мөөнөтү бүткүчө токтотулушу керек. Мына ушундай жоопкерчиликти мойнума алам жана аткарам деген адам гана президенттикке барышы керек. Муну ириде мага окшогон жөнөкөй жазуучу эмес, экс-президент жакшы билиши керек эле. Эгер ал президент болуп турганда мамлекеттин, элдин, улуттун кызыкчылыгы деп гана иштеген болсо, Атамбаев бул жагынан да антип мамлекет, эл, улут үчүн эмес, айланасындагы коррупциялык топ үчүн иштегенин өзү далилдеп атат. Болбосо президент Жээнбековго керек болсо мага да караба. Мамлекет үчүн, эл үчүн иште деп биринчи Атамбаев айтышы керек эле. Мени сатып кетти дебей. Президент Жээнбеков шайлоо алдында көп айтуучу: мен президент болуп шайланып калсам, мамлекеттин, элдин кызыкчылыгын биринчи орунга коем деп. Бул көп айтылуучу жөнөкөй, бирок мааниси өтө тереңдиги улуу сөз. Президент Жээнбеков ошондогу эл алдында айткан убадасын бүгүн так аткарып жатат. Президенттин башка бир гана милдети бар экенин иш жүзүндө көрсөтүүдө. Буга далилдин эле кереги жок. Атамбаевдин ою боюнча Жээнбеков президент катары элде эмес, Атамбаевди тандашы керек экен. Демек Атамбаев да мамлекеттин президенти деген түшүнүктү 6 жыл бою бир фирманын же өзүнүн форумунун президенти катары карап эле чаташтырып жүргөн. Жээнбеков президент болуп шайланары менен эле анын Атамбаев жана башка да достору менен достук мамилеси бүткөн. Кайталайын, президенттин бир гана жападан жалгыз милдети бар. Ал мамлекет, эл, улуттун кызыкчылыгы деп иштеш. Ага тууганы да, досу да, жердеши да мени сатып кетти дешке акысы жок. Ал эч кимди саткан жок. Ал президенттик милдетин аткарганы кетти. Жаныңардан чыгарыңар келбесе, президенттик шайлоого кошпошуңар керек болчу. Президент болуп шайландыбы? Акылың болсо да ал айт электе өзүң коштош. Аман жүрүп аман кел, милдетиңди таза аткар. Канын көкөрдө баш канжыгада дечүү заманында эл башына барган каганга дос туугандары. Акыл эси жайындалар мени сатып кетти деп чимкиригин агызып бир айтып койбой ыйлай бербейт. Аттиң арман кыргыз элим көптү көргөн байыркы элсиң. Кат сабатың деле жоюлган. Качан эл башына баруучуларга тараза ташын туура койгондо үйрөнөр экенбиз. Чолпонбек Абыкеев жазуучу. Булак Назар Ньюс KG.
Шыкмаматов Атамбаев 7 жылда кландык башкарууну туу чокусуна жеткирген. Атамекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматов Кыргызстандын экс-президенти Алмазбек Атамбаевдин 17 мартта сүйлөгөн сөзү боюнча пикирин билдирди. Депутат Атамбаев өз билдирүүсүндө мамлекетке бүлүк саларын, керек болсо провокация уюштуруп массалык тополоң баштаарын, түндүк-түштүк маселесин козгогонун ачык эле айтты деп эсептейт. Атамбаевдин бул айткандары азыркы бийликке оппозиция эмес, ичкүйдүүлүк, кек, өч алуу, жеке ыза деңгээлиндеги гана сөздөр. Атамбаевдин эң биринчи максаты азыркы президенттен бардык ыкманы колдонуп өч алуу, элди бөлүп жаруу, башаламандыктарды уюштуруп ар кандай провокацияларга баруу. Аны ачык эле кыйыр түрүндө айтты. Мисалы, милициялар президентти колдоп өз элин атпайт. Бул президентти алып келгеним үчүн кечирип койгула. Мен ал катамды оңдойм деген сөздөрү, дейт Шыкмаматов. Депутат Атамбаев 7 жыл бийликте туруп жан сакчыларын, журналисттерин шоопурун алып келип, кландык башкаруунун жогорку чегине жеткирген, дейт. Шоопурун алып келип, күч органдарын сот иштерин башкартып, мамлекеттеги бардык таасирдүү кадрдык саясатты ошол адамга берген деп айыптады. Атамбаевдин мезгилинде коррупция туу чокусуна чыккан. ЖЭП, музей, ипподром, шаардын четиндеги жер участкалары менен болгон махинациялар. Булардын баарын Атамбаевдин айланасындагы адамдар жасаган. Алар азыр абакта отурат. Саясий куугунтук боюнча да Атамбаев алдына эч кимди чыгарган эмес. Анын убагында 20га жакын адам саясий себеп менен кесилип кеткен. Алар кылмыш кылган үчүн эмес, Алмазды сындаганы, кайчы пикир айтканы, айланасындагылардын уурлугу боюнча кадр саясатындагы ашмалтая, айдоочусун алып келип мамлекетти башкартканы жана билими жок адамдарды генерал кылгандыгы үчүн сын айткандарга жасалма иштерди ачып каматкан, дейт депутат. Эскерте кетсек, 17 мартта КСДП Бишкектеги форум ишканасынын алдында ак суу окуясында курман болгондорду эскерүү митингинде Атамбаев парламенттеги айрым депутаттарды чимкилик деп айткан. Булак Калыс медиа. Токаев ант берип президенттик кызматына киришти. Баш мыйзамга ылайык Токаев мамлекетти биринчи президент Нурсултан Назарбаевдин мөөнөтү аяктаганча тагыраагы 2020 жылга чейин башкарат. 20 мартта Казакстандын парламентинин эки палатасынын биргелешкен жыйынында Касым-Жомарт Токаевдин ант берүү аземи өттү. Бул тууралуу Спутник Казакстан агенттигинин кабарчысы жеринен билдирди. Өлкөнүн баш мыйзамы боюнча Токаев мамлекетти биринчи президент Нурсултан Назарбаевдин мөөнөтү аяктаганча тагыраагы 2020 жылга чейин башкарат. Казак элине кызмат кылууга, Казакстандын конституциясы менен мыйзамдарынын алкагында иш алып барууга, жарандардын укуктары менен эркиндигин коргоого жана мага жүктөлгөн милдеттеримди так аткарууга ант беремин, деди Токаев. Ал анттын текстин мамлекеттик тилде окуду. Белгилей кетсек, Нурсултан Назарбаев кечээ 19 мартта республикалык телеканалдардын бири аркылуу президенттик кызматын тапшырганын жар салган. Анын мындай кадамы күтүүсүз болуп көптөрдү таң калтырды. Назарбаев Казакстанда эгемендүүлүк алган жылдан тарта башкарып келген. Анын президенттик мөөнөтү 2020 жылы соңуна чыкмак. Эми ага чейин мамлекетти башкаруу укугу парламент сенатынын төрагасы Касым-Жомарт Токаевге өттү. Ал Назарбаевдин калган мөөнөтү бүткөнгө чейин иштеп, андан соң шайлоо өткөрөт. Булак Спутник KG. Максат Чегирткеев, Апрель Баатыры. Атамбаев мага бир тыйын жардам бербей, Фарид акчаны алып койгон. Апрель окуясынын баатыры Айкөл Алатоо жаштар коомдук бирикмесинин мүчөсү. Учурда 3 баланын атасы Максат Чегирткеев менен кандуу каргаш алуу апрель окуясы тууралуу баарлаштык. Алгач өзүңүз жөнүндө айта кетсеңиз. Мен Максат Чегирткеев 1990 жылы Ысык Көл облусунун Түп районунун Түп айылында туулгам, үй бүлөлүүмүн. Апрель окуясына барганыңыздын себебин айтып бересизби? Адилеттүү бийликти орнотуу үчүн баргам. Мага 19:30 чамасында ашказан жагыма ук тийди. Укту алыш үчүн 6 сааттык операция кылынган. Ооруканада салмагым 27 килограммга чейин түшүп кеткен. 3 жылдын ичинде 5-6 жолу операция жасашты. 2012 жылы Кытайга дарыланганы жөнөтүлгөм. Ал жакта 7 ай жүрдүм. Акыркы учурда 6 айда бир көрүнүп турушум керек. Шартка байланыштуу толук көрүнө албай келем. Бийликти алмаштырганыңыздарга өкүнбөйсүздөрбү? Андан бери канча жылдар өтсө да бийлик өзгөргөнү менен адамдар өзгөрө элек. Эл үчүн эмес, өз жанын ойлоп бийлик үчүн жүргөн адамдар көп. Учурда ошол бийликте турган кайсы саясатчылар менен байланышта турасыз? Алар сизге акчалай жардам береби? Атамбаев тарабынан да жардам көрсөтүлгөн эмес, акчалай да жардам берилбеген. Эч кимиси менен байланышпайм. Ошол бийликте турган кеңешчиси Фарид Ниязов кызмат абалынан кыянатты кылып дарыланууга деген акчаны майып баладан алып койгон. Мен бул окуядан кийин моралдык жактан да жабыркадым. Апрель окуясына катышканыңызга өкүнбөйсүзбү? Бул менин жашоомдогу тагдыр, Кудайдын жазганы. Мага сыноо деп билем, өкүнбөймүн. Булак Назар Ньюс KG.
15 жаштагы Айтурган балыкчы шаарындагы эң сулуу кыз деп табылды. Балыкчы шаарында Мисс Балыкчы 2019 сулуулар сынагы болуп өттү. Аймакта кабарчы маалымдагандай сынакка 14 жаштан 26 жашка чейинки 11 кыз катышты. Сулуулар сынагынын катышуучулары дефиле, саламдашуу, ашпозчулук өнөрүн көрсөтүү, бий бийлөө, кече көйнөктөр менен басуу тапшырмаларын аткарышты. Жыйынтыгында сулуулар сынагына активдүү катышкандыгы үчүн Исаева, Эгембаева, Чекирова, Артурова, Айдаровалар сертификат менен сыйланышып, уюлдук телефон сыяктуу билектерди алышты. Мисс Жылмаю 2019 намына Медина Кубанычбекова, көрүүчүлөрдүн сүймөнчүгү 2019 намына Керемет Бекболотова ээ болду. 3-чү вице-мисс намын Рыскүл Урматова, 2-чи вице-мисс намын Айдана Саламатова, 1-чи вице-мисс намын Жазгүл Муратова, ал эми Мисс Балыкчы 2019 намын Айтурган Алмазбек кызы ээледи. Мисс Кыргызстан 2019 сынагына катышууга жолдомо алган Айтурган: "Мен 15 жаштамын, номер 4-чү гимназия мектебинин 9-чу классынын окуучусумун. Келечекте модель болгум келет, ошол себептен сынакка катышып калдым. Ата-энем, туугандарым дагы катышканга түрткү беришти. Бийге, волейбол ойногонго кызыгам, англис тилин окуйм. Келечекте белгилүү актриса, модель болгум келет" деди. Сынактын уюштуруучусу Айсуу Насирдинованын айтымында, сынакка катышууга 35 кыз каттоодон өткөн. Катышуучулар иргелип отуруп 11 кыз калды. Алардын көбү шаардык мектептердеги 8-11 класстардын окуучулары, деди Насирдинова. Булак турмуш KG. Жогорку кеңеште өкмөттө отставкага кетирүү талабы коюлууда. Бүгүн Жогорку кеңеш Кыргыз-Тажик чегарасындагы кырдаал мындан аркы кадамдары тууралуу талкууламак. Жыйынга өкмөттөн вице-премьер-министр Жеңиш Разаков катышууда. Бул жагдай депутаттардын нааразычылыгын жаратып, премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев келмейинче маселени кароодон баш тартууда. Чегарабыз бузулуп жатса, ок чыгып жатса, элдин баары көчөдө ыйлап жүрсө, өкмөт башчы бир да жолу үн каткан жок, же ошол жерге барып кабар алган жок. Эми талкууга да келбесе, бизге мындай өкмөттүн кереги барбы же жокпу? Мен өкмөттүн отставкасын талап кылам, деди Карамат Орозова. Масалиев да бул сунушту колдоду. Премьер-министр биринчи кезекте кетиши керек эле, бирок биз боорукер болуп ага жол бербей жатабыз, деди ал. 13-14 мартта Кыргыз-Тажик чегарасында чыр чыккан. Кыргызстандан 4 адам жараат алып, тажик тараптан 2 адам каза болгон. 18 мартта тараптар абал жайгарылганын айтып протоколго кол коюшкан. Булак Калыс медиа.